Ош облусуна караштуу Чоң Алай району Кыргызстандын эң тоолуу райондорунун бири. Бул аймакта кыш мезгили 5-6 айга созулуп, катаал суук болот. Тоолуу элдин тоодой үмүтү акталып, Чоң Алай көмүр ведомстволук көмүр казуучу мамлекеттик ишканасы өз жумушун баштагандан бери жергиликтүү тургундардын кубанычында чек жок. Бул көмүр мамлекетке өткөнүгө аябай жакшы болду, биз сүйүнүп атабыз. Көмүр ишканасына чоң рахмат. Бул иштен биз көрүп атабыз. Биринчиден ушул ишкана ачылгандан бери тартип жакшы болду. Мынча мээнет кылып шунча ачканыга чоңдон чоң рахмат. Катуу көмүр менен камсыз кылып аракет көрүп жатышат. Значит, бир мамлекеттик болгондон кийин жакшы жагдайда иш башталат экен. Буга чейин кен казуу тармагында жеке ишканалар мыйзамсыз ишмердүүлүк жүргүзгөндүктөн жергиликтүү тургундар Чоң Алай айыл өкмөтүнө жана Чоң Алай райондук мамлекеттик администрациясына кендерди мамлекетке өткөрүп жана мамлекеттик ишкана иштетсе деген сураныч менен кайрылышкан. Кайрылуунун негизинде 2022 жылдын 7 февралында номер 61 сандуу министрлер кабинетинин Ош облусунун Чоң Алай районунун мамлекеттик администрациясына ведомстволук көмүр казуучу мамлекеттик ишкана түзүү, жоюу, кайра уюштуруу боюнча ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө токтомунун негизинде Чоң Алай көмүр ведомстволук көмүр казуучу мамлекеттик ишканасы 100% мамлекеттик ишкана болуп түзүлгөн. Аталган ишкана Чоң Алай элинин калкын жана мекеме ишканаларды көмүр менен камсыз кылууну негизги планга койгон. Бул ишкананы 2022 жылдын 23 мартында 230 тескемени менен Чоң Алай көмүр мамлекеттик ишканасынын жетекчиси болуп дайындалдым. Бул ишканабыз биздики азыркы күндө ошол Чоң Алай районунун бюджетини ошондой калкты мекеме ишканаларды кышкы даярдыкка камсыз кылуу биздин азыркы күндө ошондой биз планда байлаганбыз. Биздин дагы бир планыбыз, эгерде биздин ишканабыз толук кандуу ишмердүүлүгүн баштаган болсок, ташы 3 ай өкмөттү дотациядан чыгарууга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ошонун бири аларда жылына 4-70 даже 5000 сомдон килограммдан алып турган болсо, азыркы күндө биз 3 сомдон почти 2 сомдон бюджет эконом болуп атат да. Ишканада жалпы 28 кызматкер эмгектенет. Негизги жумушчулардын саны 5 адамдан турат. Калган 23 техникалык кызматкерлер. Ошондой эле атайын айдоочулар коому түзүлүп, көмүр ташыган унаалардын ээлери жергиликтүү калктын тургундары. Жумуш кар жаап, суук түшкөнгө чейин уланат. Баягы тоодогу кендин өзүдөгү чыгып аткан көмүрдү базага ташытып берүү биздин милдет. Жанагы көмүр заготовка алып түшүп берген менчигене машиналарды биз камсыз кылып чыгартып, алып түшүп туруп баягы айлыгыны тоннасыга, килограммыга деген пулду мамлекет аркылуу биз алдырып водительдерге биз беребиз. Саат 8-ден 8-ге чейин жумушта айдоочулук кесиптеш иштеп атам. Жакындан бери иштеп атам бул жерде. Ушул мамлекеттик ишкана жаңыдан түптөлүп атат экен, бул жерде иш жакшы жүрүп атат. Келип бул жерде мына элекке ташыйбыз. Анан чыккан ийригини мекемелер, мектеп, садиктерге ташып атабыз. Ишкана өз күчү менен 61,4 миллион сомдук жаңы техникаларды алганга жетишти. Демек көмүр казуу иши мыкты жүрөөрү айкын. Алардын жалпы саны 9ду түзөт. Жүктөө жана казуу жумушун аткарган 2 техника, бир Бон көлгүсүндөгү автоунаа. Ошондой эле элдин саламаттыгы дагы эске алынып, атайын суу себүүчү 5 техника алынган. Бул элге кибиз, элге беребиз. Ушул жерге келген эмени мынакей. Мына жерге келген көмүрдүн жыйындысын алып келип бул жерге элгеп туруп, нар жагында жанагы ишти өзү алдынча бөлүнүп ал жакта калат. Ал эми бер жактан түшкөн ийрик көмүрлөрдү калоочуларга, элге бардыгын эле чыгарып жатабыз. Мына тракторубуз именно жанагы өзүбүздүн көмүр ишканасына менчиктелди. Иштеп мына жерлерди бир катар калыбына келтирип алдырдык. Бул жер бир кичинекей ойдуңча болду эле, ойдуңча жер эле, ошону түздөп техникалардын күчү менен ушунчалык жер кылып бүтүрүп алдык. Кудай кааласа мындан кийин дагы бир жакшынакай келечекте ойлор бар. Келечегинде кудай кааласа ошолорду эле бүткөрүп алабыз. Коопсуздукка жана тартипке өзгөчө көңүл бурулган. Тийиштүү жерлерге 9 видеокамера коюлуп, көмүр сактоочу жайлар күн түн дөбөй көзөмөлгө алынып турат. 10 гектар жер трансформация болуп, атайын база уюштурулган. 3 километр жерге аба чубалыклары тартылып, тактап айтканда 2,1 миллион сомго 80 даана устун, 1 даана 100 киловаттык трансформатор орнотулган. Бул жер жалпы Чоң Алай районундагы
айыл кыштактардын так ортосундан жайланышкан жер. Чоңалай көмүр ишканасы ачылганда ошону базаны кайсы жерде болот, кайсы жерлерге көмүр алып келип туруп жалпы элге таратуу боюнча маслихат иш башталды эле. Анан коомчулук, анын ичинде ошол жанагы биздеги акимчиликте иштеген жетекчилер келтирип ушул жерди эмесине жактырдылар. Себеби деген бул жер биринчиден бош эле какырап турган жер эле. Эч кимдин пайдаланылбай турган, мынакей өзүңөр деле көрүп жатасыңар. Жер эле ушул жерге келтирип база курулуп, июнь айынын башынан баштап туруп база курулуп, ошондон бери иш башталды. Бүгүнкү күндө ишканада салмак аныктоочу бир тараза иштөөдө. Таразада турган унаанын көмүр менен турган салмагы тартылып, унаанын салмагын кошпогондо кен өзү кайсы көрсөткүчтө турары атайын кызматкерлер тарабынан так аныкталып жазылат. Азыркы мына унаадагы тартылган көмүрдү мына Чоңалай районуна караштуу Карамык айылындагы Кыргызстан орто мектебине жөнөтөбүз. Кыргызстан орто мектеп машина номери 07 57. Машинанын мына тараз өзүнүн салмагы 16500. Жүгү менен общий салмак 36980. 980. Ал эми таза салмагы 20 тонна 480 килограмм. 480 3 сомдон 3төн көбөйтөбүз 61440. Бул жерде Чоңалай көмүр ишканасында мына тоодон көмүр түшөт. Аларды тартабыз. Бул жака элгек алып чыгып төгөт. Ал майда ыштыктарыны бул жактан фуралар менен шаарга кетет. Ал полный ушул жерден таразынан өтүп анан кетет да. Күнүнө 20 машина тоодон 1000 тоннанын тегерегинде көмүр жүктөп түшүшөт. Кара алтын казылып алынган жайга жетүү татаал жана алыс болгондуктан айдоочулар тоого күнүнө 2 ирет катташат. Жумуш убактысы эрте мененки 8ден кечки 8ге чейин уланат. Биз турган жер Текелик деп аталат. Дал ушул жерде көмүр кенин казып алуу иштери жүргүзүлөт. Бул жердин бийиктиги деңиз деңгээлинен 3600 метр бийиктикте жайгашкан. Ал эми топ базадан 30 километр алыстыкта. Учурда кызуу жумуш жүрүп жаткан кези. Азыркы эмеде 3 айдан бeri бул жерде иштеп атабыз. Техникалар бүт баары жаңы. Жумуш жакшы, көмүр да жакшы чыгып берип атат. Кудай буйрса мына ушу Чоңалай элине камсыз кылат деп ойлойм. Мен бул жерде тоо инженер болуп иштеймин. Биздин милдет ушул жерде көмүр заготовка кылып даярдоо, ошондой эле техникалардын коопсуздугун кароо, үстүнөн таш баш кулабаш үчүн ошону карайбыз. Биздин запас 1 миллиондон ашуун запасыбыз бар. Бизде ушу запасты даярдоо, үстөгү отвалды алып, проектиде кандай көрсөткөн болсо ошол жерге алып барып коюп, көмүр даярдайбыз. Дал ушул Текелик көмүр кенин буга чейин 3 ири компания иштетип келген. Бирок экологиялык талаптарга жооп бербегендиктен элдин нааразычылыгын жараткан. Мындан сырткары элдин жана жергиликтүү бийликтин айтымында алар лицензияда көрсөтүлбөгөн жерлерден көмүр казып алып, мыйзамсыз иш аракеттерин жүргүзүшкөн. Бул жер мамлекеттин карамагына өткөндөн бери Чоңалай элинин тургундары кубанычта. Мурда мыйзамсыз ишмердүүлүк жүргүзгөн жеке ишканалардын ар тараптуу тоскоолдугуна карабастан, Чоңалай көмүр ведомстволук көмүр казуучу мамлекеттик ишканасы мыйзам чегинде иш алып барууда. Мурун иштеп кеткендер бүгүнкү күндө бийлик башындагы адамдарга туура эмес маалымат берип, Чоңалай көмүр ишканасын жаптыруу аракетин көрүшүүдө. Бирок жергиликтүү тургундар жеке ишканалардын иш алып баруусуна каршы экенин билдиришет. Ушул Чоңалай көмүр ишканасы болуп ачылгандан бери бизде жакшы иштер болду. Ошол иштер боюнча бир айтып кетким келет да, бизде мамлекеттин ишкана болуп ачылганы биз үчүн дагы, эл үчүн дагы, мамлекет үчүн пайда болду. Ушул ишканага дагы арадан чыгып элдер анча-мынча пут тосуп, биз иштетет элек же башка кадр коет элек деген анча-мынча иштер болуп атат да. Эми Кыргызстан эми оңолуп эми бутубузга туруп келатканда, азыркы мезгилде дүйнөдө ушундай татаалдык мезгил болуп аткан кезде эч убакта түшүнгөн адам болсо бирөө дагы пут тоспош керек да.
Эч пут тоспой колубуздан келсе ушул бийлик ушунча кылып бизди мына райондун акими, областтык ыйгарым укуктуу өкүлүбүз, премьер-министр, президент өзү ушуларды билип, ушундай нерсеге тууру таап ушул ишкананы ачып берип аткандан кийин бүгүнкү менин оюм, мен бул жеке оюм, бирөөгө таңгылабайм, менин оюма бирөөдү кошулсын деп айтпайм, бирок өзүм жаран катары айта аламын, что бут тосуудан кетсек, ушу бут тосуп канча жыл иштедик, кандай иштер болду, эч убакыт оңолбодук. Биз азыр мүмкүнчүлүк колубуздан келсе, ушу иштеп аткан ишканага жакындан жардам берип эл, өзүбүз жакшы сөзүбүздү айтып, колубуздан бирдеге келбесе, ушу ишкананы колдоп алсак, бул ишкана келечекте кыргыз эли үчүн дагы, чоң алай үчүн дагы чоң иштерди аткарат. Мен ушуга көзүм жетип турат. Ушул жетекчилерибизге, райондун жетекчисинен баштап республикага чейин мен чоң рахмат айтам. Рахмат. Дайыма ушундай иштер боло берсин. Өткөндө бул жерде губернаторубуз, анан Курманкул Зулушев келип чогулушканда да мен ошондой суроо бергенмин. Бул көмүр мамлекетке өткөнүгө аябай жакшы болду, биз сүйүнүп атабыз. Бирок тоскоолдук кылгандар көп болуп атат. Ушуну кандай жолу менен карап бересиздер? Эгер мамлекетке эле карап калгам, же нары частныйга карап дегенде, анан бизге губернаторубуз менен Зулушев жооп берген эле. Мамлекет гана карайт бу жерди депчи. Мен ойлошум бар, бүгүнгө чейин дагы эле тосуулар болуп атса керек. Анан бул көмүрдү мамлекетке өткөрүп берген биздин президент Садыр Нуркожоев кыргызчылык билгизебиз. Ушуну дагы эле тактап дагы карап берсе, эгер мамлекетке толук кандуу өлтүрүп элдин камсызын карап аябай сонун болот. Себеби буга чейинки частныйлар көмүрдү казып эле база деген элге бербей туруп өздөрү түз ташып, өздөрүнүн кызыкчылыгын кылып турганда. Быйыл энди сиздер азыр базага барсаңыздар көрөсүздөр, 45 000 50 000 тонна көмүр заготовка болгон. Анын майдасыны мамлекетке сатып туруп пайда кылып атат, иригин элге берип атат. Буга чейин мындай болгон эмес да. Мына чоңалай эли эң акыры мындан ары чоңалай жок, кыргыз жок бизден ары. Ушул жерге ушунчалык көңүл бөлүп, чоңалай көмүрү деген ишкана ачылып, элдин абатчылыгы болуп атканыга биз элдин атынан, өзүм атынан миң мәртебе ыраазычылык билдиремин. Арзан көмүр бажак болуп атат. Бизде 8 ай кыш болот. Ушул ишканага тияк-бияктан тоскоолдук кылган ал тетири тосмолорду катуу эскертип берсе. Чоңалай көмүр мамлекеттик ишканасынын ачылганына аз убакыт болгонуна карабастан, учурда Чоңалай элинин 70%-ын отун менен камсыздады. Быйылкы жылга карата 80 000ден 100 000 тоннага чейин көмүр казып алуу иш аракеттери жүрүүдө. Азыркы убакта 40 000 тонна көмүр казылып алынган. Кара алтындын баасы мамлекеттик ишканалар үчүн 3 сомдон болсо, Чоңалай элинин калкы үчүн 2 сом 50 тыйындан коюлган. Биз алдыда Кудай буйруса, ошо ишканабыздын түптөлүшүнөн кийин бюджетибизди чоңойтуп алсак, ошол баягы элге керектелчү объектилерди салганга, ошо муктаждыктарды биз өзүбүз республиканын бюджетти же ал жакты карабастан өзүбүздүн ордуда чечкенге мүмкүнчүлүк болот да. Кандай гана жумуш аткарылбасын, анда коопсуздук жана сапат негизги орунда турат. Чоңалай көмүр мамлекеттик ишканасы мыкты сапаттагы көмүр өндүрүүдө. Мектептерге, бала бакчаларга, мамлекеттик ишканаларга түшүрүлгөн кара алтындын күйүмдүүлүгү жакшы. Жаш Тилек айылындагы Зиямидин Каримбеков атындагы орто мектебинин окуучуларынын жеткиликтүү деңгээлде билим алуусу үчүн толук шарт түзүлдү дейт чарба башчысы. Бул көмүрдүн сапаты өтө жакшы. Жылдага караганда дагы быйыл өтө жакшы болупту. Эң сонун чок кармаганы дагы жакшы экен бул көмүрдүн. Ушул Чоңалай мамлекеттик көмүр ишканасына чоң рахмат. Биздин көйгөйдү убагында чечип, мындай жылуу бардыгына шарт түзүп бергенине чоң рахмат. Ал эми Көксуу атындагы орто мектебине жылына 150 тонна көмүр керектелет. Быйыл Чоңалай көмүр мамлекеттик ишканасы тарабынан сапаттуу жана арзан баада 150 тонна көмүр түшүрүлгөн. Биздин мектепте жалпысынан 63 мугалим эмгектенет, 490 окуучубуз бар. Биздин мектепке жылда эле 150 тоннанын тегерегинде көмүр керектелет. Быйыл Чоңалай мамлекеттик көмүр ишканасы көмүр менен камсыз кылды. Көмүрдүн сапаты жакшы, класстарыбыз жылуу, балдар жакшы билим алып жатышат. Бул ишкана быйыл жаңы ачылгандыгына байланыштуу Чоңалай элин гана отун менен камсыз кылууда. Кийинки жылдан баштап Кыргызстандын жалпы аймагына жана чет жактарга экспорттоо пландалууда.
Гулена Сагынбек кызы, Маруф Шакиров, Атайын чыгарылыш.